сулуусу мол, жайыты кенен, жери түшүмдүү Ала Тоо коюнунда жай турмуш кечирген, эркиндикти сүйгөн кыргыз элине орус падышасынын колониялык саясаты жаккан жок. 20-кылымдын башталышында орус падышасы салыктын жаңы түрүн киргизди. Эркин жүргөн элди орус төрөлөрү эзип иштеткен аз келгенсеп, келген дыйкандар жергиликтүү элдин маданиятын, каада салттарын, динин, тилин басмырлоосу чыдамды кетирди. Ушундай жагдайлар улуттук боштондук күрөштүн башталышынын бир себеби болчу. Бул күрөш тарыхта Үркүн деген ат менен жазылып калды. Орус падышасы Николай II Орус империясынын курамындагы башка улуттардын эркектерин коргонуу курулуштарына тартуу жөнүндө 1916 жылкы жарлыгы кордолгон элдин козголоңго чыгышына түрткү болду. Ала Тоонун булуң бурчунда орус падышасынын саясатына каршы чыккандар топтолуп, согушка барбайбыз, балдарыбызды бербейбиз деп ачык эле каршылык көрсөтүү башталды. Колониялык бийликтин жазалоочу аскерлери өз оюн айткан эркин элдин лидерлерин камаган, аманатчанга кыянат кылган күн башталды. Эл толкуду, эл үрктү. Бул күндөр кыргыз элинин тарыхында жазылып калган эң оор, эң кайгылуу окуя. Каражанын, үй бүлөсүн, мал мүлкүн, конушун коргогон карапайым калк, мыкты куралданган орус падышасынын куралынан кырылган окуя. Тукум курут болуудан чоочулаган кыргыздар Кытайга качкан окуя. Ата журтун, туулган жерин таштап, качып безген жутка кабылып, жаттан кордук көргөн, өлгөндөр кепинделбей ит кушка жем болгон окуя. Элдин көз жашы, зар үнү Кудайга жетип, каргышыган кор падышанын тактан кулашына, тукум курут болушуна себепкер болгон окуя. Үркүн орус падышасынын букаралыгында жашаган элдин көз каранды эместикке умтулуу аракети. Эркиндиктин баасы, эркиндиктин баркы, көп улуттуу калктын ынтымакка биригиши.